Саламатсыңарбы? Бүгүнкү өтө турган темабыз Пифагордун теоремасы. Пифагордун теоремасы бул тик бурчтуктуу үч бурчтукта жактардын бири менен болгон байланышы. Мындайча айтканда, үч бурчтук болсун дейли. Дагы бирөөнү алалык. Биз деген тик бурчтукту үч бурчтук деп атайт экенбиз, эгер бир жак бурчу 90 градус болсо. Ушундай 4 бурчтук кылып белгилеп коет экенбиз дагы, ошол бурчту тик бурч дейбиз. Ичине терминологияны жазып кетейин. Тик бурч. Тик бурч дейт экенбиз дагы, эгер тик бурчу бар үч бурчтук болсо, тик бурчтуктуу үч бурчтук деп атайт экенбиз. Пифагордун теоремасы бизге эмне дейт? Пифагордун теоремасы бизге мурик жерде А болсо, бир жак жагы Б болсо, бир жак жагы С болсо, мындайча айтканда, тик бурчтуктун маңдайын А деп атайлык. Муну биз гипотенуза дейт экенбиз. Гипотенуза. Тенуза. А бул жактарым болсо, тик бурчтуктун каптал жактары. Каптал жактары да. Пифагордун теоремасы боюнча А квадрат 90 градустун маңдайында жаткан жак барабар Б квадрат кошулган С квадрат. Ошол өңдөрдү алып жазайынчы. Түшүнүктүүрөөк болсун да. А квадрат барабар С квадрат кошулган Б квадрат. Бул мындайча айтканда үч бурчтуктун тик бурчтук үч бурчтуктун бир жак жагы белгисиз болсо, ушул формуланы колдонуп чыгара алат экенбиз да. Мисалы, кандай болушу мүмкүн? Бир мисал. Тик бурчтук берилиптир. Бул жак жагы 3 экен, бул жак жагы 4 экен. Бизге гипотенузаны таптап атат. Биз ушул формуланы колдонсок, бизге С-ны таптап атат, С барабар эмне деп атат? Биздики жок, А-ны таптап атат, С барабар 3 экен, Б барабар 4 экен. Ушул формуланы колдонсок эмне болот? 4 А квадрат барабар 3 квадрат кошулган 4 квадрат. Бул жерде эмне барабар? А квадрат барабар 9 кошулган 16. А квадрат барабар 25. Көн тамырга алсак астына, бул жактан А калат, бул жерден 5 калат. Демек, үчүнчү жакты таап алдык, 5 экен. Дагы бир мисал болсун. Бир башкачараак. Үч бурчтук. Үч бурчтуктун бул жагы 12 болсун. Бул жагы канча болсун? 8 болсун. Бул жагын таптап атат. Үч бурчтуктун эки жагы белгилүү, бир жагы белгисиз. Демек, бул үч бурчтук тик бурчтук болуп эсептелет экен, анткени бир жак жагы 90 градус экен. Тик бурчтуктун маңдайында жаткан жагын биз гипотенуза дейбиз. Формула боюнча гипотенузанын квадраты барабар, бул жакты биз x деп коелук. X квадрат кошулган 8 квадрат. 90 градустун маңдайы
Же болбосо гипотенузанын квадраты барабар каптал жактарынын квадраттарынын суммасына. Бул жерде 144 x квадрат кошулган 64. 144 минус 64 барабар x квадрат. Бул жерде 0. 14төн 6 берсек 8. Муну кыскартканга аракет кылып көрөлүк. Бул эмнеге бар? 4 көбөйтүлгөн 20 жок. 16 көбөйтүлгөн 5 бар. Бул x квадратка. Эки жагын тамырынын астына алсак, 16 деген тамыры эмнеге бар? 4. Бул 5 кыскарбайт. Демек x эмнеге бар экен? X барабар 4 көбөйтүлгөн тамыр алдында 5. Пифагордун теоремасы ушул.